Ливерпулдун декабрь айындагы эң жакшы футболчусу аныкталды. Ливерпулдун коргоочусу Трент Александер-Арнольд клубдун декабрь айындагы эң жакшы оюнчусу деп табылды деп кабар берет клубдун расмий сайты. Добуш берүүдө 21 жаштагы коргоочу чабуучулар Роберто Фермино жана Мухаммед Салахты артта калтырды. Маалымат үчүн айта кетсек, декабрь айында Трент Александер-Арнольд бардык турнирлерде 8 оюн өткөрүп 1 гол киргизген жана 4 голдук пас чыгарган. АПЛдин декабрь айындагы эң мыкты машыктыруучусу аныкталды. Ливерпул клубунун машыктыруучусу Юрген Клоп ал өткөн айдын мыкты машыктыруучусу болуп табылды. Ошондой эле мыкты голдун ээси да аныкталды. Сон Хин-мин декабрь айындагы мыкты гол номунун ээси болуп табылды. Ансу Фати Испания Супер кубогунда ойногон эң жаш футболчуга айланды. Ал 17 жаш 70 күн болгон. Бейл МЛСке кетеби? Футболчунун агенти жооп берди. Реал чабуучусу Гарет Бейл клубтан кетүүнү каалабай жатат. Алдыңыраак уэльстик футболчунун МЛСке кетүүсү боюнча маалымат тарган эле. Футболчунун агентисинин айтуусу боюнча Бейл МЛСке өтүү ыктымалы төмөн. Оюнчу өзү келишимдин аягына чейин Мадрид клубунда ойномокчу. Бейлдин клуб менен азыркы келишими 2022 жылдын жайына чейин. Оюнчу быйылкы турнирлерде Ла Лигада 12 оюн өткөрүп 2 гол киргизген жана 2 голдук пас чыгарган. Делихит мурунку клубуна кайтуусу мүмкүн. Ювентус коргоочусу Маттеис Делихит Аякс клубуна кайтуусу мүмкүн деп кабар берет Абола. Интернет булактарынын кабар берүүсүнө караганда, Аякс Турин клубунун негизги катарына кире албай кыйналып жаткан мурдагы коргоочусун күзөтүүдө. Эгер мүмкүн болсо Нидерландия чемпиону Ювентуска ижара алуу боюнча кайрылат. Делихит Аякс тарбиялануучусу болуп эсептелинет. Нидерландиялык оюнчу 2019 жылдын жайында 85,5 миллион еврого өткөн эле. Маалымат үчүн айта кетсек, быйылкы сезондо А серияда 17 оюн өткөрүп 1 гол киргизген. Ушуну менен видеобуз аягына чыкты. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар, жакса лайк басыңыздар.